Саламатсызбы, Дастан? Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Саламатсыздарбы? Менин атым Дастан Камчыбеков. 22 жаштамын. Талас областынын Талас районуна караштуу Орто Арак айылында жарык дүйнөгө келгем. Үй бүлөдө 6 бир тууганмын. 2 эжем, 3 карындашым бар. Өзүм да үй бүлөлүүмүн. Келинчегим, ошол кызым бар. Азыр келинчегим колдоп турат. Сизди спорттун паратриатлон түрү менен машыгаттап уктук. Андагы жетишкен ийгиликтериңиз боюнча айтып берсеңиз. Паратриатлон боюнча мен 4 жылдан бери алектенип ушул спортту тандаганымдын себеби бул спортто 3 спорттун түрү бар. Сууга сүзүү, велосипед жана чуркоо. Анан бул спортто көбүнчө чыдамкайлыкка үйрөтөт. Эң башкысы. Анан жетишкендиктер боюнча айтсам, ошо былтыр 2023 жылы Самаркандта болгон ошол чемпионат Азияда күмүш медалдын ээси болгом. Андан кийин ошол быйыл эл аралык деңгээлдеги спорт чебери деген наамды алдым. Ошол эле жакында эле ошол Абу-Дабиден келдик. 3 күн болду. Кубок мирадан. Тош кичинекей кезимден эле баштагам. Ал кезде мен күрөшчүмүн. Күрөштүн ошо грек-рим менен машыгып, анан ошо кырсыкка байланыштуу көзүм 2015 жылындан баштап көрбөй калгам. Тоодон кулап. Ошондон кийин издегем. Кантип спорт менен машыксам болот, кантип ушинтип спортту улантып кетсем болот деп. Анткени мен кичинекей кезимде кыялым бар эле. Ошо спорт менен мындай айтканда дүйнө жүзүн кыдырсам, дүйнө жүзүн көрүп келсем деген ниеттер бар эле. Бирок азыр көрбөсөм дагы ошол дүйнө жүзүн ошол эле жыттан, ошол эле угуп, сезип, колдун сезүүсү менен мындай айтканда жан дүйнөм ошол нерсе менен рахат алып келет да. Бизде негизи баягы машыгууда сизде бир кандайдыр бир тоскоолдуктар болобу? Мисалы сууда сүзүүдө эле же атайын ушул майыптыгы бар адамдар үчүн шарттар каралганбы? Мен азыр барып аткан зал бул жеке менчик зал. Ал мындай айтканда эл аралык стандартка улам ошого ылайыкташкан да. Ал жерде мисалы бассейн бар ичинде, чурканга дорожкалар бар, велосипедтер бар ордунда турган. Мен мындай башка бирөөнүн жардамсыз эле өзүм машыгып, өзүм сүзүп, өзүм чуркап, өзүм велосипедте берсем болот. Анан ошо атайын дагы бизде говорящий программа бар телефондо. Анан саатка да уланган. Ошол нерседе канча километр сүздүм, канча жүрөгүнүн согуусу канча болуп атканын ошол телефондон билем да, говорящий программа мененчи. Анан ошол нерселердин баары буюрса дагы жакында ишке ашат деген ойдомун. Мына ошо 69-мектепте дагы жаңы бассейн салынып атат. Мен таяк менен басып жүргөнүмө мына быйыл 5 жыл болот. Ошол таякты үйрөнүп жатканда мен эң бир чоң тоскоолдук бул эме болгон да. Люктар шаардын ичинде кетип баратып бир жолу ушул бутум аябай кокуступ алгам. Анан ошондон кийин мындай айлана чөйрөгө аябай көңүл буруп, даже мен жаттап калгам да, кайсы жерде кандай эмелер бар, чуңкурлар бар, кайсы жерде кандай мындай айтканда тоскоолдуктар болуп калышы мүмкүн депчи. Ал жерлерден өтпөгөнгө аракет кыласың да, мисалы кээ бир тротуарлар түз, жакшы бордюр менен эметкен болсо, салынган болсо, кээ бирлери тескерисинче мындай айтканда арыкты дагы мындай айырмалабайт да. Мисалы сен кетип баратып, таякты туура иштетпесең, сөзсүз түрдө арыкка түшүп кетиши мүмкүн да. Андай да учурлар болгон да. Дастан, айтсаңыз, сиз жакында эле Абу-Дабиге барып келдим деп жатпайсызбы? Ошол чет мамлекетте майыптыгы бар адамдар үчүн атайын шарттар каралган экенби? Бизден эмнеси менен айырмаланат? Кыйла жеңил бекен ал жакта жүрүү? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Ал жакта мисалы мен Европада, ошо Испания, Германияда, Италияда жүргөндө мен бир нерсени байкадым. Ал жакта светофорлордогу мындай аябай башкача бир сен өтө турган учуруң келгенде башкача үн чыгат экен. Машина жүрүп атканда башкача үн чыгат экен да. Ошол нерсени байкадым. Андан тышкары тротуарларда ошол плита деп коет, башкача айтканда
мындай сызыкча болуп линия болуп турат экен. Ошол нерселерди дагы мага аябай таң калыштуу болду, анткени бизде Кыргызстанда андай нерсе жок да. Анан ошол нерселер мен үчүн аябай кызык болду. Буюрса Кыргызстанда да ушундай шарттар түзүлөт деген ишеничтемин. Ошол нерсени дагы албетте жакын күндөрдө талап кылып, ошол нерсени мындай айтканда болушун биз каалайт элек да, Кыргызстанда дагы. Деги эле көз көрбөгөндөр эмес, жалпы эле майыптыгы бар адамдарга мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлүп берилсе. Мисалы бизде мындай Кыргызстандагы болгон көйгөйлөрдү санап айтып бере аласызбы? Ооба, албетте. Бизде мисалы көбүнчө бир нерсени байкадым. Мамлекетке тиешелүү болсо, мисалы больница, ошол эле мамлекетке тиешелүү имараттарда бар да мындай пандустар, бирок алар мындай айтканда эл аралык стандартка жооп бербейт да. Анткени алардын дагы өзүнүн эмеси бар. Мындай айтканда түшкөндө тик, анан мындай өтө бийик болбош керек да эмеси. Мындай кыйналбай чыгып кетиш керек коляскадагы адам. Биз мындай ошо чет өлкөдө жүргөндө ар бир эменин зданиянын алдына келгенде башкача экен да, ошол линияларчы. Аптеканыкы башкача, больницаныкы башкача, ошол эле торговый центрлардыкы башкача, ушундай экен да. Анан ошол нерсени аябай мындай таң калып байкадым, даже таягым эмес, өзүм колум менен да кармап мындай, ушундай болот экен да деп ойлоп калдым да. Эмнени кыялданасыз? Максаттарыңыз кандай? Ошол боюнча айтып берсеңиз. Мен эң бир чоң максатым бул буюрса Паралимпиадада чемпион болуш. Албетте бул ар бир эле спортчунун кыялы десем болот. Анан жакшы, кыйын, мыкты ата болуш, ошо балдарыма негизи эле жалпы эле мындай кыргыз элиме мындай үлгү катары мындай инсан болгум келет да. Көзү көрбөсө дагы, майыптыгы бар адам болсо дагы ушул ийгиликтерге жетүүгө мүмкүнчүлүк бар деген нерсени мен мындай коомчулукка жеткиргим келет да. Анан бизде стереотип бар да. Көзү көрбөй же майыптыгы бар адам болсо, мындай айтканда ал адам эми экинчи сорттогу адам катары көргөндөр бар да коомчулукта. Анткени биз акырындан ушул нерсеге жетип келатабыз, ушул пара спортту өнүктүрүп, ошол эле башка нерселерге мындай коом менен аралашканга аракет кылыпчы. Ошол нерселер мындай айтканда Кыргызстанда мындай кадимки эле мындай көрүнүш катары болуп калса деп кыялданам да. Мисалы көзү көрбөйбү, мындай башкаларга кандай мамиле кылган болсо, ошондой мамиле кылган Кыргызстан болсо, мен ошол нерсени Кыргызстанга алып келсем деген ниет бар.